Ассаламу алейкум, урматтуу агалар. Тынчтык байке, Тынчтык Карымшаков мына жалпы эл сизди кыргыз казактын санжырасын билген инсан катары акыркы жылдары жакшы таанып калдык. Анткени сиз баягы жалпы эл үчүн, улут үчүн, өзгөчө жаштар үчүн мына чоң иштер жасап келатасыз да. Анан мына сиздин жаныңызда Байызхан Айтбаев, бул дагы ошо кыргыз санжырасын даңазалап, анын ичинде баягы саяк санжырасын даңазалап, ошону жетектеп, ушул өзүнүн колунан келген ишти жасап, улут үчүн, улуттун баягы байыркылыгын сактоо үчүн күйүп бышып жүргөн адамдардын бири. Анан менин сурайын дегеним, акыркы учурда өзгөчө баягы актуалдуу, бир көйгөйлүү, бир санжыра тарыхка тиешелүү бир маселе козголуп атат да. Бул эмне дегенде? Анткени кыргызда байыртадан сөз бар да, кыргыз кырк уруудан тарады депчи. Бирок эми көп мезгил өттү, көп субакты, азыр эми санай келгенде 40 урууга деле жетпейт. Бирок ушу кандайдыр бир саясаттын негизиндеби айтор 40 уруудан ашыруунун амалын кылып атышат да. Ошондой саясат жүрүп аткандай сиздер деле байкап атсаңыздар керек эми. Муну терең билесиздер. Уруудан уруу чыгаруу. Ушул маселенин тегерегинде бир аз сөз кылсак, ушуну сиз баштап берсеңиз. Рахмат айда. Сізді ес алдырбай тұрсаңыз. Эми өзүң айткандай, чындыгында эле бул кийинки кезекте санжырада бир ушундай бир көйгөйлөр пайда болду да. Мен угуп калам да, 40 урууга чейин ашырганга чейин аракет кылышат да. Ал 40 уруу азыр барбы деген суроону билбейт. 40 уруу азыр Кыргызда жок да. Ачып кетсе бир 30-32 эле уруу бар. Биде ушундай уруу бар да. Анткени эмне? Мунун баары үйөкө турмуштун азабынан чачырап кеткен. Сөзүңүз каралды. Ушу кийинки өзгөчө муундар үчүн. Уруу дегендин да сөзүнүн маанисин түшүнбөгөн жаштар бар да. Ошондон ылдый чыгып кетеличи, ушуну айтып бериңизчи. Уруу деген сөз, илгеркилер айткан боюнча, ур токмок деген сөз. Илгери ар ким өзүнүн кулун байын алып алып эле тиги ар бир жээктеде жайлоодо жата берчү эмеспи? Душман келди десе, күчүм жетпейт, мен барбайм деп келип кошула коюшкан да. Ошонун үчүн элди чогулткан деп. Байыз, мына сен могу жердин уруу токмогу сенсиң. Баланча киши чыгарасың. Өзү башыңды алам дейчи. Душманга кол көтөрүш керек да, салгаш керек. Анан ошондо сен ойлойсуң, окуй, менин башым алынат. Мени сыйлаган эл могу жер баары меники. Ушул уруу менин. Ур токмок деген сөз. Ошентип эл чогултуп чогушкан да. Баланча уруудан баланча келсин деп элдин баягы шартына жараша, элдин көпчүлүгүнө жараша аскер чыгарган да. Билесиңер да, бириден алыс турса, тоого чөптү кароочу турчу. Душман келди, ушун чөптү өрттөсө, тетияк өрттөчү, мен билдим деп. Өрттү анан келди. 3 күндө келе, 2 күндө, 1 күндө билет. Өрттөндү чөп. Демек, булар билет биздин душман келгенин деп. Канча убакытта келгенин, канча киши келгенин айтып жүрчү да. Уруу деген ошондон калган. Анан азыр монтип 40тан ашырган уруунун необходимости эле жок андай. Мындай необходимость жок да. Уруу деген сөздү чыгарган кереги жок. Азыр ошентип эле колунда барлар ар бир атасын уруу кылып чыгарып атышпайбы? Бул акмакчылык. Бир эле мисалы үчүн уруудан 80 уруу чыгарып атат. Бул эмне деген сөз? Булар өзлөрү билбейт эмнени жазып аткан. Урук деп жазыш керек. Уруунун ичиндечи. Урук, тукум деп жазыш керек. Аталык. Аталык деп жазыш керек да. Булар ошону эле уруу кылып атат. Анан айтат: "Аме ошондойбу? Азыр мен редакцияга кайра жазайын, урууну алып таштасын" дейт. Улуу кишилер. Мен айтам, анда болсо тартып керек жоксуз. Байланайын 1730-жылы талант, бакыт деген аттар келет да. 1730-жылы мен эсептедим. Талант, бакыт деген ат бар беле? Жок. Булар эптеп эле өзүнүн аталыктарын чогултуп келип эле, анан сен ата тегиңди жаз. Бир уруубузда десе тиги өзүнөн баштап жазып коюп ар жагын билбейт да. Анан 1730-1740-жылы талант, бакыт деген аттар жок. Нурлан деп. Өзүң силер эсиңерди жыйгыла. Нурлан, бакыт, талант деген ат жок 1750-жылда. Демек, бул мен айтпайм, санжырач эмес, санжыра иликтөөчүлөр депчи көпчүлүгү. Булар эптеп иликтеп чыгарам, уруунду чыгарам деп эле кошуп салганда көп каталар ошондо. Ошон үчүн айтар элем азырчы, бизде Кыргызда санжырачы деген жок. Колунда барлар эптеп эле уруу кылганда бир жерде ачыгын айтайын. 5000 түтүн эл өзүнчө уруу болобуз деп чыгып атат. Айланайын 5000 түтүн уруу болчу эле. Кантип уруу боло алабыз? Адыгене жок дегенде эле 800 миң киши. Вайс 5000 түтүн болсо, ада канча миң түтүн болот ошондо? Адыгене анда 80 уруу болбойт беле?
Атыгине 5 эле уруу. Балдары жана бөрү баргы, Азыр жол жакшы, тиги бектен десе ким бектен деп атпайбы? Эмеде бектен ал өз атында. Мына ушулар уруу деп аталат. Сиз балдарын эле уруу деп эсептеп атпайсызбы? Жору, баргы, бөрү, тиги сарт, Жору, бөрү, баргы, карабагыш. бектен де ошол. Сарт. Карабагыш ошо. Бектен, Силер эми азыр 5-6 эле санап айтып атасыздар да. Алар өздөрү же башка мындай тарыхта жүргөн, Санжирада жүргөн адамдарчы эми, ичинде аралашып жүргөн адамдар. 11, 15 деп ашырып айтып атышпайбы? Мен ошону айтып атам. Немис? Булар ошол билбей эле бир чет бир кызыкчылыкта ошонун баарын уруу кылат. Мисалы үчүн Кыргызда бог уруусунан орозбакты уруу эмес. Анын балдары жанагы бог уруусу деп атпайбызбы? Жалпы жолунан айтылат. Жалпы жон бог уруусу болду. Орозбактын Анын 5 ичинен баласы. анан Кыдык уруусу, Төрөгөчкөр уруусу, Белектебейт, Бооке уруусу, тиги Итбак уруусу деп. Алар уруктар да. Желден уруусу деп чыгат. Уруктар да алар. Ушуну чыгарып атпайбы? Бул билбегендик. Ошон үчүн мен айтам. Билбегенден кийилишпейт. Уруудан уруу чыкпайт. Уруудан аталы, током, урук чыгат. Анан уруу, анан улут чыгат. Биз билбей эле баары эле санжырачы болуп алышты. Тарыхыбызды бузганы да. Билермандар көбөйүп кетти да кийинки. Мына ошон үчүн айтар элем, урукту чыгарып алып необходимости жок. Ошол эле эмени көбөйтөш керек, аталыгын айтып отурабыз. Мына Санжыранын эмне жакшылыгы бар деп суротулат да, мен өзүм айтам. Мына өзүңөр эле 4 жыл болду саякта издеп жүрөсүңөр. Түндүк түштүктү биз акча менен бириктиребиз деген маселе курулган эле. Курулган жок. Мына издеп кирип уруктулган тапкандай ушул жерде отуруп 300 киши сыйды. Конокко чакырып атпайбы? Түштүктөн. Ай. Туурабы? Мен да барып катышып атам. Бул эмне деген сөз? Бул деген баягы ата теги бир экенин билгенден кийин элдер өзүлөрү келип алып, оштон келип, ушул 300 киши келип алып силерди сыйлап атат. Саяк туугандар. Туурабы? Эң айтып атамбы? Ушундай кубанасың да мына акчанын эч кереги жок. Сен барып сүйлөштүң, ай сен кимсиң? Ошентип эле талашып. Тууганчылык Санжыра менен башында. Башыбыз бирге болбадыбы? Монтип баары көрүп отурсаң, кубанып тозуп алып, монтип тиги тозуп алып атышат көпүргө колун коюп. Кандай жакшы. Мурун болсо, сен өзүңөр күлүп атпайсыңар. Мурун сарт дечелет. Деп, оштук дечелет. Тууганыңды кантип айтам, сарт деп өзүңөр күлүп атпайсыңар. Сенин тууганыңар экен деп. Мына ошо түздөп алдык да. Бир чети. Мен ойлойм, Санжыра бул бөлүү эмес, бул акмакчылык. Кыргызды бөлүнбөгүлө деп атпайбы? Бул кандай акмак айтат? Кыргыз бөлүнбөйт. Кыргыз 40 уруудан турат. Казактар айтпайбы, 300 уруудан турабыз деп. Бөлүнбөйт эч качан. 300дөн. 300дөн турат. Биз 40 уруудан турабыз. Бул бөлүүн эмес. Түшүнүп атасыңбы? Бөлүүн эмес бул. Ошон үчүн ушуну туура түшүнгөн адам эч качан бизди бөлбөйт. Мына туура дейт. Биз ошон үчүн могеrekме 4 жылдан биз издеп жүрүп, канчалык элди чогултуп алдыңар ойлоп. Келип эле кучакташып көрүшүп эле менен деле. Кучакташып күндө рахмат сизге. Могерек көрүп отуруп сиздин Санжыраны. Буларды көрүп отуруп ушунчалык издеп өзүбүз келип атпайбыз деп атпайбы? Өзүлөрү келип, таанышып, канча телефон күнүгө сүйлөшөсүң. Санжыра айтып оңой эмес. Калп айтсаң, арба курат дегендей эле да. Биз болсо дөөлүп, ата тегибизди өлгөн ата тегибизди козгоп атабыз. Бизге деле кыйын болуп кыйналып каласың. Айткандай эле. Эмне үчүн кыйналасың? Ата текти көтөрүп атпайсың. Тактап атасың. Арбагын козгоп атасың. Арбагын козгоп атпайсың. Аны көбүрөөк ойлойт, жөн эле сүйлөй берет деп. Жөн эле ким эле сүйлөсүң? Анын баарын биз издеп жүрүп, ошол жүрөккө батпай атпайбы? Эй, сен саяк тетиги дагы тууганың болот. Десе ошентип келип кучакташып көрүшүп атат. Абдан жакшы түшүнмөн киши, абдан жакшы. Маған бир айтып атпайбы, шаарды чыгып, мен айтпадым эле өткөндө. Эсиңби? Машина жибосоң, ой Туштук байке сиз бит, ооба. Ой Туштук бай китеп жазбайсызбы? Менин балам сурап атат дейт. Айттым, мен китеп жаза албайм, актым деп. А сиз өлүп калсаңыз анан ким улантат дейт. Дедим, ойланайын, өлтүрүп эле кой мени. Жашай турайын деп. Өзү орусча жазып берет экен. А сиз өлүп калсаңыз ким жазат дейт. Айттым, мен өлтүрбөй эле коймун. Мен кандай каражат керек жазганга. Деп атпайм, сөздүн ачыгы да. Ушундай жаштар кызыгып калганда, мээсин ойготтук да. Намыс булчу. Намыс жана кыргызда бар эмес бай. Туугандар намыс. Аны сыйлап коет. Мына илгери Моңолдор эли көп да. Өлгө барып жашап атканда моңолдор элиме чогултса айтып, "Ай, силер моңолдор өзүңөр жериңе барбайсыңар." Ушул жерде малай катары жүрөсүңөр дегенен жанага шайганда булар деле улуу киши экен. Баарын бир жерге чогултуп, жандантып, малды бергенден айтты. Эми бугулар келгиле, биз силерге тамак берели деп. Ошондо чоң сүйлөгөндө, эл экенсиңер, акылдуу эл экенсиңер. Депчи баягы намысына тийип калганда.
малын союп, багынын кадимкидей өткөргөнүн айтты. Намыс керек экенсиңер депчи. Өз эмесин намыс үчүн элди чогултуп баарын сыйлап берген үчүн ушунчалык аты калган. Бул илгери эле жазылган. Бул да болсо баягы ичте бар да. Менин атам болуп уят кылбайын деген сөз да. Ана биз айтпайбыз, сен атаң Жантай. Жантайдан Шабдан. Сен ошону уят кыласың депчи. Ана элдин баары баягы түшүнгөн адам уят кылбай, бизден ооз тийип кеткиле. Шабдандын урпагы болом деп атпайбы? Ана ушуң өлөсүң. Молодец экен. Ата чоң атасың сыйлаган. Шабдандын урпагымын мен. Бизден ооз тийип кетсиңиз тынчтыкка келип чакырып атпайбы? Эмне бул жаманбы? Биз ушинтип биригип чогулуп атпайбызбы? Ошон үчүн айтам да, Санжира бул элди бириктирет, туура сүйлөсө бириктирет. Ал үчүн Санжира айткан акмак болбой, туура сөз сүйлөш керек. Бизде Санжирачы жок. Буякта отуруп бапылдап атпайбы? Жок. Мына байыздарды мен өзүм алып чыккам. Анткени булардын өткүсү бар экен, жакшы билген жигиттер экен. Ошону айтпадым эле, байыз айтып коеюн. 3 областтан чыкты. 3 областтан жакшы Санжирачы тандадым. Сени, Кыдыргүлдү, Мураталыны, Камчажын айттым, изилдеп. Башын бириктиргиле. Кийин биз өткөн орбодукпу? 300 иш чогулду. Сак барсак мектеп, мени кучактап алып. Орек сосед айылда экен, ушунун саяк экенин билбептирмин дейт. Тууган экенин билбедим. Биз бириктирдик да. Ошондо кучакташып атышпайбы? Бириктирип койдук да. Мына бири-бирин чакырышып алып жакшы болуп жүрөт. Бул жаман эмес. Бул жакшы. Туура сүйлөп, туура алып жүрүш керек да, балдар, жигиттер. Ошол бул бөлгөндүк эмес. Азыр кете ойлойм. Мен өзүм орусча алышым. Ачам. Орусча алышып, орусча өскөм да. Анан эмнегедир башка ушундай келди да. Сен кыргызсың. Ата текти билип жүр дегендей маани берди да. Ачык айтам. Ошондон кийин мен кызыгып калдым. Мен киммин? Кимдин тукумумун? Менден аталыктын баатыр чыкты беле. Негизинде кимдер болгон деп анан келип анан аягында жеке өз уругумду эмес, мен баардык уругумду изилдеп жүрүп, мына 40 жыл болду. Аягына чыгарайт мен. Ошондой делечи. Мен ошого кубанам, Сарбактан же Азыктан кимдер чыкса баатырлар экен, кыргыз элин коргогон деп кубанам да, элге айтып жүрөм. Ошон үчүн Санжира керек. Ана эми азыркы учурда уругунун кереги жок, уругун чыгарбаш керек. Анын кереги жок, не пайда жок. Байыз байке, сиз мындай жана азыр 40 урууга жетпейт, ошо 30тан ашып 30тун тегереги деп баягы так айтып жүрөсүз да. Азыр ошолор боюнча маалымат берсеңиз. Салам. Ассаламу алейкум, арбаңыздар. Негизи мынтип айтылат. Оң солдон 30 ыл, ичкиликтен 10 ыл. Ошо менен 40 ыл болуп калган да. Анан негизи ошол канча Санжыралардан угуп көрүп, окуп уккан, бала кезден уккан Санжыралардан ичкилик 10 ыл болот да. Анан азыр 40 урууга жеткирүүнүн бир аракети болуп атат да. Анан ошолорду түшүнбөйм да. Сиз билишиңизче санай берсеңиз. Анан азыр бир нерсени айтайын. Манакста айтат, эштектерден жамгырчы деп. Байыркы эштек деген уруу жоголуп кеткен, сиңип кеткен да. Эштектерден жамгырчы, эл деген эштек даңкылчы дейт. Түркмөндөн эрүүрүгү дейт. Жамгырчы десеңиздер бакта жан жаап атат. Анан мына бул Катаган деген саяктардын ичинде Катагандардын жийини бар. Катагандын Кантурсундун карындашы Кызылкыз деген энебиз. Бул Кантурсун туулган жылы 1605-жыл. Бул жанагы Түрк Шежире деген Абылгазы Бакадырдын тегинде келип чыккан. 603. Кантурсун 603. Абылгазы Бакадыр 605. Ошол карындашынан тарагандар бул жанагы кадимки Молдо Шакирдин Куртка түгөлүнөн, түгөлдөн Маңгыт, ошо Маңгыттын 3-айылынан Сүйөркул Казыгул Эсикемиш дегенди Катаган деп түшкөн. Булар байыркы Катаган эмес, бул саяктын ичиндеги Катаган саяк деген атталып жүргөн урукта. Айта келсе 27 уруу негизичи. Жаза келсе 32-33 уруу болот. Анан мына Төбөй деген байыркы уруу бар, булар кырылып кетип чоң согуштарда өздөрүнүн мамлекети болгон таластагылар Сарууга кошулуп калган, кетмен төбөлүктөр саякка кошулуп калган, Туңатар саякка. Бул кочкорлуктар эмеге кошулуп калган да. Сарбагыштарга. Сөзүңүз каралды. Аны азыр эл түшүнбөйт да. Сиз айтып атпайсызбы? Жок. Айта келсе 27 деп атасыз, туурабы? Жаза келсе 32 деп атасыз. Эмнеге айырма чыгат бунда? Айырма чыкканы, мисалы ичкилик туугандар таарынбасын,
Найман деген бір байыркы уру бар да. Ошол Наймандан эле Кыдыршаны чыгарат. Анан Кыдыршадан кайра Бостонду чыгарат. Анан Найманда Оргу деген баатыр болгон. Оргуну кайра өзүнчө уруу кылып. Ошол Найман уруусунан мындайча айтканда Кыдырша, Бостон, Оргу чыгып кетип атат да. Биздин билишибизче. Эми алардын да санжырасын карап көрдүк. Анан негизи ичкилик 30 ул деп айтылчу да. Бул ичкиликтер өздөрүнүн немесин неме кылып санжырасын тактап билер. Ичкилик 30 ул, оң сол 40 ул. 30 ул, анан 10 ул деп 40 ул болчу. Анан мына байыркы катаган азыр Оганстанда Эрешимдин убагында 1628-жылы баягы Манастагы Кан Кошойдун түпкү жери Кундуз менен Талкан деп айтылат. Анан Кан Кошойдун калган урпактары Кантурсундун эли Эрешим ошол жерде ошолорду геноцид кылган. Мындайча айтканда Кантурсун убадасына турбай Эрешим жортулга кеткенде 25-жылы 1625-жылы 1625-жылы Кантурсун Эрешимдин элин чаап койгон, 12 шаар капкалуу шаарды чаап коюп, анан Эрешим келип ошол бүт аскерге жарай турган эркек эрлердин баарын кырып, абышка кемпирлердин бала чака кыз-кыркындарын калтырып, анан жанагы өзү менен кеткен 1000 колду өлтүргөн эмес да аларга кошуп берип, мына убада менен кеткиле деп анан ошол боюнча катаган Оганга ооп кеткен. Оганга 6 уруу ооп кеткен. Ошо 6 уруу ооп кеткен үчүн Оган деп айтылып калган. Анан мына сиз өзүңүз айтасыз, биз калча дейбиз, тажиктер калча дейт. Ошо калча уруусу тажиктин курамына кирип, ошол тажик элинин калчалышына дагы мындай эме болду да. Анан биз дагы Маңгыт деген да байыркы уруу бар. Маңгыт дегенди кыргыз эл биримдигинен астында Санжыр академиясы түзүлүп атат эми, бирок Санжыр академиясын баягы статусун өзүнчө берип, кыргыз эл биримдигинен баягы өзүнчө бөлүп, ал жерге жалаң санжыра иликтөөчүлөр, санжыра кызыккандар, анан окмуштуу илипостор келип катышса жакшы болот эле деп. Сөйткөндө 40 уруу кыргыз элинин биримдигинде, урматтуу туугандар, кечириңиздер, бирок кээ бирөөңүздөр билип билбей айтасыздар, эл өнүгүп атпайбы, анан уруу көбөйбү депчи. Мына Тынчтыкбай айткандай, уруудан уруу чыгарыштын азыр зарылчылыгы жок. Себеп дегенде ал аскердик тартипте согуш убактысында ошондой болуп бөлүнгөн да. Мына Тынчтыкбай жогоруда дагы айтып өттү, кыргыз 40 урууга бөлүнбөйт, кыргыз 40 уруудан турат. Санжыра менен эл биригип кеткен. Мына чын айтканда саясат менен, акча менен, жанагындай шайлоолор менен эл бирикпейт. Саясат менен элди катын эки талапкерди жактап элди катын урушса кетет да. Кыргыз деген бул кыргыздын уңгусу, уюткусу Санжыр экен, байыртадан келген. Тарыхы, өзүнүн өзөгү, манасы, үрп адат, каада салты, нарк населинин баары ушул Санжырада, Манаста жатат. Себеп дегенде айтып атпайсызбы? Уруудан урууну чыгарыштын кереги жок. Себеп дегенде мына майда уруулардан кайра майда болгон уруктарды биз мынчага жетип калдык деп чыгарып атышат. Анда бизге Санжыранын кереги эмне? Бузулган Санжыранын. Бир кезде кыргыз деген 40 уруу, 80 уруу, 120 уруу деген жеткен кезерин маалыматтар бар, бирок мына карап жүрсөк, бул тарыхый чындык, бирок бул акыркы чындыкка чыгат. 2017-жылы Крымда таштар табылган, жазылган. Жанагы Бакавот, Кулускавот, Орхон Энесей жазуусу менен. Ошондо жүрөт баш кыргыз, татар кыргыз, моңгол кыргыз, кыпчак кыргыз, ногой кыргыз деп эле бүт эле кыргыз аталып жүрөт. Анан ошолордун баары эл болуп өзүнчө калыптанып кетпеди. Анан кыргыз атын алган бул азыркы Кыргызстанда жашап турган уруулардын бирикмеси, консолидациясы калды. Мына кыргызды ар кандай айтат, кыргыз дейт, нестребение, кырып бүткүс, 40 өгүз, 40 кыз дейт. Анан биз ушул санжыраларды иликтеп карап тургандан Тынчтыкбай көкөс бирге өткөндө сүйлөшүп бир ойго келдик. Жана кыргырды кыр кесип жүргөн өгүздөр, куздар. Кыр кесип жүргөн куздар, булар тилдери, үрп адаты, нарк насили, баягы турмушу, ушундай көп нерселери окшош элдердин курамы бул кыргыздар болсо керек деген бир мындай ойго келдик да. Анан чынын айтканда байыркы урууларды эгер кошсок, анда 40 уруу болот. Мына карап туруңар, Маңгыт деген уруу
аз эле санда бар экен. Ошол Ошо областы жакта, Баткен областы жакта азастан бар экен. Бирок өткөндө ошо Кыпчак урусунун курултайы болуп, ошондо тигил Каракалпактагы кыпчактар келип, анан ушинтип айтышты. Бизде оң сол деген бар. Анан оңдо 4 чоң уруу бар дейт. Кыпчак, Маңгыт, Каңды, анан Найман дедиби же Коңрат деди бирөөнү айтты. Ушул 4 уруу оңго кирет дейт. Мисалы биз айтып атабыз 90 боолу өзбек депчи. Өзбекстанда өзбектер өзүнүн таза өзбек хандын тукумдары. Жет атасынан бери билген, үрп адаты, санжырасын берген, улак тарткан. Бул өзбек хан Кыргызстан эле тарайт. Алар өздөрүнүн жет аталарын билет. Жанагы отурукташып калган эл сарт аталып калган. Алар санжырасын билбейт. 90 боолу өзбек деп коет. Мына казактар деле 300гө бөлүнүп атпайбы? Кыргыз 300гө бөлүнүп санжырасын айтат да 300гө бөлүпчү. Кыргыз 40 уруудан турат дегени менен жанагы 40 үйлүү кыргыз 40 жигит деген бул символистик аталышта калган. Бирок азыркы убакта жаза келсе 32-33 эле барат, андан ашып кетпейт. Анан көптөр ушул Абрамзондун эле жазганына такала беришет да, мынандай деп элечи. Абрамзон жер кыдырып баарын иликтегени менен кыргыз өз урууларын жакшы билет да. Кол жазма фондунда сакталып калган байыркы уруулардан 6 уруу, андан кийин 10 уруу айтылат. Анан байыркы уруулардан 6 уруу, 10 уруу, андан кийин ошо 40 уруу айтылып калган. Биз айткан маалда туура деп айткан болбойт. Анткени бизди укканыбызды, көргөнүбүз, укканыбызды дейинчи, окуганыбызды айтабыз. Биз өз укканыбызды айтабыз да. Биздики негизи деп алыш болбойт. Биз колубуздан эмне келсе, ошону таап, ошо билген китептерди таап, окуган адамдардын өзүмдү айтайын да. Ошондо деле мен баарын окуган эмесмин. Санжырачы катары гана айтып атам да. Урудан уру чыгаруу. Анан акыркы убакта ушу көбүрөөк баягы чоң уруунун ичинен өзүнчө бир уру болуп кетүүгө баягы талапкер болуп аракет кылып аткандар. Мен уккандарымдан айтайынчы, мисалы Солто менен Төлөк бир тууган болуп атабы? Ошо Төлөк эми Солтодон улуу экен, агасы экен, өзүнчө уру болобуз деп жүрөт. Агасыбыз. Бул бир деңиз. Кыдыршаан айттык. Ошол эле Кулжугаштын небереси Саяктардан. Кулжугаштын небереси, Кулжугаштын Итемген, Сүтемген деген эгиз балдарынын ошо Сүтемгенден тараган чапкынчылар чапкылдыкта өзүнчө кетип атат. Бул эки деңиз. Анан Кесек деген бар, Жоо Кесек деген бар. Муну экиге ушундай мисалдар менен санап келсек, бир 10го жетип баратат окшойт да, жакындап келсекчи. Ушулар боюнча айтып беребизчи. Мындай байкасам бир кызыкчылык бар экен. Булар өздөрүнүн жылкысын союп сөздөшүп, белги тияк бияктан кишилер чакырып малын беришип, баягы добуш алышкан экен. Мен укканымды айтайын да. Бул санжыраны сандырактатпай, уяттуу иш айтыш керек. Мен бирөөнүн атасын айтып атсам, мен сатылбашым керек. Арба урбайбы. Биз арбакты козгоп атпайбыз. Кантип айтабыз? Сен арбактын баарын козгоп. Козгоп атпай, ооруп кыйналып калып атпайбыз айткандай. Зачем ушундай кылыпчы? Эмне кереги бар? Ошентип алып, булар өзүнүн аталыгын көтөрүп атат. Болчу. Анткени Төлөк Солтондун агасы дейт. Төлөк Солтондун санжыроо жийниси да. Жок, агасы катары билет. Төлөк агасы катары билет да. Ал агасы да дейт. Анда мындай кылалы. Садыр Жапаров деле мен иним болом. Көлдөнбүз. Мен улуусумун, анда бир 10-12 жаш. Мен үчүн мен болбойм. Деген сурат улаттым сен. Бул акмакчылык. Эл колдоп, эл көтөрүп атат. Эл колдоп Солтону уруу кылган. Төлөк жөн эле тынч эле отурсун. Төлөк деген уруу эмес. Ал урук болот. Муну бул кызыкчылык көздөп, шуну биз уруу кылып алалы деген бир акмактар толуп атат. Ушундай пайдаланып атат да. Жанагы жылкысын союп, малын союп, мени чакыртып, ашып баратса, ооз толтуруп айтса, ошо төлөктөр канча түтүн болушу мүмкүн мисалы. Эми где-то мен ойлойм, 3000-4000 эле 3000ге жетпеген. 2,5 Ушундай эле болуш керек. 2,5 Мына ошолор уруу болобу? Мындай сөз токтотуш, муну жанагы колунда акча барлар ыргытып атат да. Уруу кылып. Мен айтар элем, акмакчылар мага да алып келишкен, ачык эле айтайын.
байке бул машинаңды жаңылатып берели. Башка бирөө. Бизди даңазалап чыгарып коюңуз. Даңазалап чыгарып коюңуз деп атпайбы. Мен айттым, эми ушунча жылдан бери тартып келип сенин машинаңа мен караганда бирөө сөз чыгарса уят эле болбойбу? Эски машина менен эле жүрөм. Менимче мага да айтпагын экинчи деди. Ошол жерден келген жок, төртөө келишкен. Сиз айтсаңыз эле баары болот деди. Мен арба курбайбы? Кереги жок анын маганчы. Кереги жок. Бир машина эле болом деп мен сөзүн жаңыртып алган. Мен ошого кубанышым керек. Мен сөзүн ачам. Баары акча керек. Бирок ар нерсе өзү орду менен болуш керек. Мындай орунсуз нерсеге жашай албайбыз. Ой, сиз айтсаңыз эле ал деге эл макул болот да. Көрдүңбү мен колдонуп аткан. Мени ошол өзүнүн деңгээлине алып келип атат да. Мен айттым, менин экинчи мындай кылба. Сен экөөңдү жыга чыгам, ачык эле айтайын. Мен да акбалбанды болосуң. Сен менен кимге тең атасың? Ушунча элдин убалына калбайбы беле? Деп туруп ошону токтоткон. Ачык эле сөз. Анан кийин уксам булар бар өзүнчө мал сайын союшуп, анан макул болду деген ар бир улуу акмактар бар да, ошолор чогулуп, жылкысын жеп, анан бүтөнөн ортого түшкөн окшойт да. Биз андайга каршыбыз. Санжыра адам билген адам каршы. Бизден уруудан уруу чыгарууга болбойт. Болду, токтотуш керек. Илгерки кандай калсак ошондой кылалы. Бул дагы бир сөз бар. Бул Манаска 1000 жылбы же Манастын эпосуна 1000 жылбы деген сөз. Мисалы үчүн. Эгерде Манастын эпосуна 1000 жыл болсо, биз айтып атпайбыз, жанагы кылжыр, сарбагыш, азык, дагы бар 40 рууга кошуп атабыз. Биз бул 1460-1470 төрөлгөн тагайдан тарайбыз. Кайдагы 1000 жыл? Бул туура эмес. Мунучу бизде тиги Манастын учурунда болгон экен деп айтканда туура эмес. Манас качан болгон деп чындыгында биз деле билбейбиз да. Анан мындай кошуп салган өзү эле туура эмес болуп атпайбы? 1470-жылкы биздин атабыз. Кайдагы 1000 жыл буга? Же 1000 жыл болду эле. Болгон жок да 1000 жыл. Значит, бияктан кийин кошулган. Бул ошон үчүн айткым келет. Жанагы Кыргыз санжырасын 3 жолу оңдогон деп атпайбы? 1125-жылы оң сол деп бөлүнгөн да. Вот ошол мен ойлойм, муну эл чогулган, мына мисалы үчүн биз качан ырдайбыз, жыргайбыз. Эге чогулуп алып, ичибизге бир ысык нерсе киргенде кызып алып ырдайбыз го, жыргайбыз, айтабыз, сен кимдин баласысың деп. Значит, бир кезекте бир эл чогулганда жанагы оң сол деп бөлүнсө керек деген ой кетет. Түздөгөндө. Эмне үчүн? Мисалы үчүн биздин аталыктар мына 65 жашында 17 эле болот тагайга чейин. А түштүк солдо саруу 24-23 атага чейин чыгып кетип атпайбы? Бир атасын албайт кээ бирөөчү. Эмне үчүн? Демек муну эле күч менен эле оң солдун деп эле коюп койгон да. Адигине тагайдын оң сол деген аталар бар эмеспи? Ошого ишенеп койгон да 1430-жылкы ичинде. А 1125-жылы оң сол деп белгилеп этип бере. Мына жана 23-4-5 аталык ошого алып барып атат да. Булар өзү аталыгын албайт эч качан. Мен буга да каршы эмесмин. Туура айтат. Бир чети бизди тетякнап келип эле күч менен эле кошуп койгон да. Оңго киресиң, солго киресиң депчи. Бул чындык. Ошон үчүн мен айткым келет. Буган деле өтө деле мындай эме кылган болбойт. Биз тиги Долон би, тиги Сары би, тиги кимге кирбей эле коелу, ар жагын, ар бирден аталык келип, анан келип атпайбы? Биз ушул 1460-жылга чейин жакшы билип алалычы. Эмне үчүн айтып атам мына? Чапкынчы, чапкылдык деп атабыз. Чапкынчы менче билишимче 1560-1600 1600 1670 жылдар. Сүт эмгенди айтып атам. 560-жылдары уруу деп аталыктар санасаң 1500-жылдары, 560-жылдардагы 1580-жылдар уруу катары кетти. 1670 1670-80 жылкы инсанда чапкынчы дегенчи. Чапкынчыны айтып аткан жерим жок. Уруу катары кеткен. 1560 жылкы төрөлгөн кишилерден баштап уруулук башталды да. Уруу деген атын эсептеп көрдүм. А чапкынчы болсо, болжол мен 1670. Чапкынчы 70. А сүт эмген болсо, болжол мен 1640-1650 жылкы киши болсо керек деп тактайм да, оюмда. Кээде ойлойм, ушу 1620-жылкы кишилерди такташ керек болот ба? Анткени булар согушкан доору эртерээк болуп атат да. Карасаңчы. Эми бул чапкынчы сүт эмген ким менен согушуп атат? Калмактар менен согушуп атат. Эмген итемин калмактар менен. Анда бул 1634-43 жылдан кийинки окуялар. Туурабы? 1680-жылдары чапкынчы төрөлгөндө биз болжоп атабыз. Аталыктар сүрүштүрүпчү. Мындай эми жерде мындай сөз болуп калды да.
Мына азыр чапкылдык уруш кылып атышат буларчы. Шиликтердин бири-бирisi катары киребиздик. Ал деген чапкылдык деген уру жок да. Жымын эсептеп керекелетип атпайбы? Жанагы Ажыбек, Дидарбек, Бакыбек, Асанбек, Калтатай деп атпайбы? Дидар, Салымбек. Салымбек деген ошонун баары анчанын тегерегинде жашап кийин Лейлекке баарына көчүп кеткенде. Кийин булар топ бөлүнүп калгандан кийин Жапар тобу, Асанбек тобу деп карап атпайбы? Анткени булар өзү аталыктан унутуп калганда, эл арасында топ болуп калганда кошулбай, тияка да бияка кошула албай. Бирок 1925-жылы Мураталиев, Балбай деген барбадыбы Лейлекке? Жанагы Даркунду Баргунга барып чапкынчы экенин далилдеп келгенде, азыркы жаштар кыйын болуп чыгып алып, 1966-жылкы балдар чапкылдык урусу деп чыгарып атпайбы? Кайдагы чапкылдык уруу деген? Булар 1800 ошондо 20 менен негизи 1814-16 деп айтылат да 1800-жылы айтылат. Ошондон бир ажыга барып төө менен барган экен да. Ошол Лейлектен дагы бир ажыга барып, алар тууганчылыгын билишкен, катышып жүргөн. Экөө тууган болуп элин катыштырат. Ошолордун айтуусу боюнча, ал эми тияка барса окумалуу кишилер экен, арабча жазганды билчү да. Ошол Балбай ошолордун кагазынын негизинде барган дейт. Биз тууганбыз деп. Ал 1914-12-жылы дагы бирөөлөр ажыга барат. Лейлектен да ажыга барат, Жумгалдан да ажыга барат. Ошолорду айтып келишет. Анан ошондон кийин жанагы сиз өткөндө айткансыз 1921 депчи. Ушу 1921-24 25-жылдын ичинде Балбай келип, мына биз аны жактан укчу элек. Биз ошо Баткен областынан Лейлек районуна бардык. Маргун айылынан ошол жерде аксакал, көксакалдардын баары айтышты, билгендер. Бакыбектен? Чоң энебизден уктук элек, чоң атабыздан уктук элек, Балбай деген келген. Ошол жерге кетмен, бир кетме менен чаап, балбан киши экен өзү дейт. Чоң кетме менен бир чаап туруп, топуракты оодарып жерге таштап туруп, анан кайра топуракты салганда, ошол оодарылган топурак кайра ошо чуңкурга толбой алганда, бул жер ач экен. Суу азыраак жер экен. Жумгалга кеттик деп айтыптыр. Анан булардын дагы бир аксакалдын айтуусу боюнча 1900-жылдары 25 ат даярдаган дейт. 25 ат даярдап көчүп кетебиз деп анан белгилүү бир шарттар менен бара албай ошондон калып калган экен да. Мына ушундай деп өздөрү айтып беришти. Туура. Бул деген жана 1925 эстедим, 25-жылы бар. Балбай барганда айтпай чапкынчылар бирок эмнегедир баягы жери эмекен капкара болуп күйүп калыптыр күндө деген да. Жер сууга ачкен дейт. Суу азыраак. Азыраак да. Өздөрү айтып беришти. Карарып кыйын эметип калган өтөн бизден өзгөчө болуп калыптыр дейт. Ошондо эле баягы чапкынчылар баягы чапкынчыга окшобой баягы мындай өзүнчө бөлүнүп калышканда мына азыр эми чапкылдык болуп калды. Өткөндө сиз айтып атпайсызбы? Могу Ташкентте мына булар чапкынчынын балдары бар депчи. Чапкынчынын эки аялы болгон, бирөө Тоту дедиңизби же? Жок. Бул Тотукан Бейшакан деп айтып бердиңизби? Эки аялы. Экинчи Бейшакан. Чапкынчынын аялы. Бул жанагы Найман бии Өкүмхандын кызы Ороздун алат. Ороздудан Орозхан деп кыргызда айтып коет да. Анан жанагы балдар. 11 деп атпайсыңбы? 9 эле бала болот да. Экинчи Бейшакандан 4 бала. Ташкентке кеткен 4 бала. Ошолор калат да. Анан баягы кетип калышканда, анан баягы балдар тиякта эле калып чоңоюп калышпады, өсүп калды. Эгер анжанын тегереги калмактан качкан бүтүн көпчүлүгү кыргыз болгон. Кийин 1755-жылы жер бошоп калганда булардан кетишпеди, туш тарапка, ээн тарапта өзүнчө жер алып кетип калышты. Жанагы Тастыбайга сизге да кошумчалай кетчү нерсе, бул мен билгениммен, укканыман, анан Мураталы Кышыков деген ошол өзүнүн таятасы солто болуп, керес калтырган экен, солтонун санжырасын баштап. Анан ушул деген 35-40 жыл иликтеп солто санжырасын чыгарып атпайбы? Ушу кишинин айтуусу боюнча, жана биз айтып атпайбызбы, Долондон Агуулдан Адыгене Тагай, Тагайдын Орда айылынан Карачоро, бияктагы келген аялынан Богостон, Койлон, Кылжыр деп. Богостондон Эштек, Козор. Эштектин анжанда бул Эштек эми Кашкарда хан болчу дейт. Кашкарда чоң бий болчу дейт. Анан ошол жерде бир кара тумоо оору чыгыппы. Эштектин балдарынын баары кырылып кетип, кара тумоодон бир 10 чакты баласы өтүп кетип, жалгыз
солто калган дейт. Анан жолдон Кашкардан Алайга көчүп келатып, жолдон алган аялынан бир бала дейт, Шалта дейт. Аялы төрөттөн кайтыш болгон дейт. Анан жанагы эстек казактарга жортуул жасап, эстектин күрөң атын кайдолу минип, анан казактар эрежени бузуп, жекеме жеке чыккан аркан тосуунан күрөң атты сайып таштап атпайбы, өлүп калганда. Күрөң атты сайып таштап анан ошол жактан олжого алып келген аялынан төлөк төрөлгөндө эстек бийге келип сүйүнчүлөшөт экен. Ушундай уул төрөлдү дегенде, дагы күрөң атымдын орду толду, ошол үчүн төлөк болду деп. Анан тиги илеге барып, тиги калмактар менен чабышып, ошол жактан олжого бир аял ала келген. Андан жоо чалыш деп Бураталы байке да айтып берди, өзүнүн жазган китебинде ушундай экен. Ошондо солто улуусу бир аялдан, Шалта экинчиси бир аялдан, төлөк үчүнчүсү бир аялдан, жоо чалыш төртүнчүсү бир аялдан. Ошол солто эстектин 4 баласы ар бирөө бир аялдан деп мага ушундай кылып түшүндүрүп берди. Мен окугам дагы анан кайра ушундайга түшүндүрүп берди. Түшүнүктүү эми солтого кирип эле коёбуз. Жанагы чапкынчыны аяктап коелучу. Жана өткөндө да бир чакан жыйын болуп анан алар чапкынчынын өкүлдөрү айтып атпайбы? Бир эки негиз келтирип атат да. Эми өздөрүнүн баягы жет атасын тактаганда жана чапкынчынын балдарына орулуп такалып атат. Жана Обосек тиги эмелергечи. Ошого эле такалып атат. Бирок анан булардын аргументи мынтип атат да, биз деген көппүз, 40 миңбиз бир маалыматта 60 миңбиз. Ушунча элме, 30-40 миң кишибиз. Биз өзүбүз чете протокол менен дейт. Тиги нарындагы туугандар анчалык болбойт. Алар кийинки биз деген байыркыбыз дегенди айтып атат эми. Бул эми ошол сан боюнча алганда Санжирада кандай кетет эми? Ушул эми мен айтпадымбы? Бул жерден 11 баласы, 3 эле баласы. Араке, Кудаке, Обозбек эле калган бияк. Жумгалтачы. 3 эле бала калган. Атетияка жок дегендер 14, 5 акандан 13 бала деп атат. Негизи чапкынчынын балдары сиз айттыңыз, бияктан келди деп атасыз. Тияктан анжандан бияка келип, анан 3өө калып, калганы кетип калды деп атасыз. Баары кеткен ошол жака. Ал эми экинчи 5 акандан 13 бала деп айтылат. 13 бала. Абурек эле Ороскандан да 12 бала деп айтылат. 12 баланын 3өө калып, ошондо 25 ошол жакта болуп атпайбы? Биякта канча эсе көп болуп атат? Ошондо 8 эсе көп болуп атабы? О жакта канча бала болуп атат? Китепте 22 бала болуп атат. 22 баладан төрөлгөн менен 3 баладан төрөлгөн айырмасы барбы? Бар да, албетте. Ошон үчүн баары көп, ошон үчүн. Эми мына акыркы убакытта эле булар буквально 1 жылда болду элек да чапкынчыны көтөргөнүнөчү. Буга чейинки чапкынчыдан чыккан эле ошо тарых илимдеринин докторлору, башкалар, тарыхчылар бүт эле ушул Сүтемгендин урпагы баласы чапкынчыдан тарагамыз деп эле жазып, айтып, даңазалап келишкен да. Анан могу акыркы тарых илимдеринин доктору. Анан могу акыркы убакта эле жанагындай кетип атат да маселечи. Бул жерде менин оюмча, мен калыс болоюн, 60 миң деп атпайбы? Силерден көппүз. Өзүнчө да эл болобуз дегенде ою бар окшойт да. Жана бир айтып атпайбы, бөлүнбөйлү деп. Ким бөлүп атат алар? Чапкынчыдан өзгөрү бөлүнүп атпайбы? Чапкырдыкпыз деп. Чапкырдык деп урун санасаң, ашып кетсе Сүтемге чейин, сенден Сүтемге чейин 9-10 ата бар. 11 ата. Мен болжол менен ашып кетсе 10-11 ата. Мен болжол менен айттым. 9-10-11 ата барат. Ашып кетсе. Санабай атпайбы. Биз сен айттың, алып келгилечи аталыкты коелу ортого. Сүтемден мен 9-жылы атам. Жок. Эгерде булар 15-16 ата болсо чапкырдык урус деп уктуң беле? Уккан эмеспиз. Жок да. Булар чапкынчылар. Булар 1925-жылы далилдеп келишкен. Мен 15 жыл мурун мени чакырышкан, анда да барып мен далилдеп бердим беле. Мисалы үчүн билгенимди айттым. Мен ортого түшүп элечи, баарын чыккан эмес. Бул жерде бир намыс, жанагы бизге күч салып атат. Байыз, саяксаңар деле болбой атат. Саяк болбой, чапкылдык болобуз деген сөз ошондон. Бул кичине тарынгандык. Анда тарынган Эми ушул сыяктуу эле биз баягы бир уруну кечке баса белгилеп айтпайлы, башкалар да бар да. Мисалы ошо кесек менен жоо кесектин айырмасын билбегендер бар да. Кимиси атасы, кимиси агасы же баласы атасы деген. Бул жерде мындай сөз бар. Ошол үчүн атын айтпайын, бир ата, эки ата, үчүнчү атасынан кийин Жамшитти, ошондон Найман тарайт, анын бир тууганынан Кыдырша тарайт, Кыдыршадан Бостон тарайт деп коюшкан. Бир вариант да. Саякта ушундай варианттар барбы? Саякты такып билгенибиз үчүн бир эле саяк чыгат деп айтып атабыз. Булар ошол 3 урууну бир атадан чыгарып коет. Наймандан уруу өзүнчө, Кыдырша өзүнчө уруу, мисалы үчүн Кыдыршадан Бостон уруусу чыгып атат да.
Эми билбеген үчүн ар кайсы муну чыгып атпайбы. Кыдырша деген негизи Наймандан чыгат. Сиз өзүңүз айткан боюнча Наймандан Оргу деген батыр да чыгат деп аткансыз. А өткөндө деген Оргу жок деп салбады. Жок, мындай. Сиз айтпадым, бирде Оргу бар, бирде Оргу жок деп эле талашта мен эми көргөнүн айта албайм, бирок Оргу деп да уруу деп катары айтылат. Ошону тактап коюш керек да. Анан Кыдырша деп уруу кылган эмес. Кыдырша деген уруу жок. Негизичи Бостон деген бар. Эгер Кыдыршаны уруунун баласы Бостон болсо Бостон уруу. Бирок Кыдырша деген уруу жок мен билгенден. Эми кайдан чыгып атат жана кесек жок кесек? Бул айтып атпайм. Муну иликтеш керек. Муну азыр мындай деп айткан болду. Биз отуруп иликтеп, аталыктар сүрүштүрүп кетсе келбейт. Мындай маалымат бар да бир аз ушу кесектер турат. Эми мен унчукпай эле коеюн. Кесек жөнүндө, жок кесек жөнүндө токтоп эле турабыз. Биз бул Кыдырша менен Найманды текшерип алабыз. Буга маалыматтар көп. Мындай айткандачы, далилдеп берсеңерчи. Анан эми мындай да биз отуруп алып эле бирөөнү жок бар деген болбойт. Келсин баягыда чоң отуруп анан баягы иликтеш керек. Мен айтпадым, ата санжыра бул аталыктарды сүрүштүрүү. Сүрүштүрсөк эле келбейт. Аталыктарда мунун атам мындай, 10 атам мындай, 11 17 атам мындай, 20 атам 25 жетсе. Кечээ эки тарап болуп баягы талашып атканда чапкылдык тараптан айтты го мен 10 атам деп. А силерде деле чапкынчы 9-чу 10 атаңар 11 атаңар болот. Туура келип атат. Туура эле келип атпайбы? Бул деген 60 миң силерден көппүз деген 20дай ат баланын теги тетякта жатат. Урпагычы 20дай бала. 20дан көп чыгабы же 3төн көп чыгабы? Көп аталык. Көп аталык чыгат. Канча бала чыгат? Мына Оозбектен 5 бала, 4 бала. Жаңкулу, Чүбүкө, Кыргый, Күчүк 4 бала. 4 эле бала. Атиленден Абиленен 5 бала жөнү чыгат да. Кудакеден жагыз Тайчилен. Анан Тайчиленден тарап атпайбы? Тайчилен. Анан ким? Макул, аны айтпай эле кой. Аракеден. Мына ушулардан эле 3 эле бала. 4 бала. Тетекта 20-22 балалыктан жок дегенде 5тен бала чыгат. 22 аталыктан. Өзүңөр ойлосоңор, канчасы көп? Жана 60 миң деп аткан ошондо. Жок, 30 миң дейт. Возможно. Мустава табы жок, 60 миң дейт. Байыз байке, сиз жооп берсеңиз, жанагы акыркы убакта эми жаштардын көбү эле соцсетте отурат да. TikTok'то, Instagram'da ошолорго да кыска видео кылып ушу кыргыздын кыркы уруусу жөнүндө көбөйтүп чыгарып атышат да, аябай көбөйтүп чыгарып атат. Мисалы, көчө жакында көрүп атабыз, көп тарап атат. Ошол эле Сарбагыштын ичиндеги Чертикени жана Калмакы дегендердин баарын чыгарып салыптыр. Өзүнчө Сарбагыштын ичинде Сабыр деген да уруу деп чыгарышты. Анан буга чын айтканда кээде түшүнбөй деле калдык да. Сабыр уруусу байыркы экен, ынтигинде мындай экен, анан тарыхчылар тастыктап атат депчи. Анан негизи мындай караганда Сарбагыштын ичиндеги жана Токонун эле балдары деп айтылат да. Ошол эле Чечей, Четке, Сабыр да кимде Токонун эле балдары деп айтылат. Анан эми бул жердечи чынын айтканда биз кол жазма фондунан, тарых фондунан тарыхчылар чакырып деле неме кылып атабыз. Анан кээ бирлер айтат, ой байыркы жазуулар бар дейт да. Анын баарын илимий негизде котортуш керек. Мисалы, өткөндө Наймандар айтып атат, 13-кылымдагы жазуулар мөөр коюлган бар деп. Аны деген анда кыргызча котортуш керек баарын депчи. Бул араб арабы менен балким фарс тилинде жазылганбы, чагатай тилинде жазылганбы, анын баарын илимий негизде кылып которуп, анан ошонун баарын баягы элдин баары бир ойго келиш керек. Анан мына бир нерселер чыгарылган бар. Жанагы Адыгенеден Бешөө, Жору, Бөрү, Баргы, Карабагыштан Бектен деп атасыз. Азыр Бектен эч ким билбейт, Бектен деп коюштур. Анан муну Карабагыш деп билет дейчи. Анан Сарт. Тагайдын өзүнүн балдары Карачоро, аны кайра Багыш деп алышкан да. Карачоро өзүнчө бир уруу, Багышты кайра баласын өзүнчө бир уруу депчи. Же Карачоро атын алыш керек, же Багыш атын алыш керек. Туурабы? Бул экинчи. Тагайдын өзүнүн балдары Богостон, Койлон, Кылжыр. Богостондон Эштек, Козор. Козорлор аз. Койлондон Кооз, Жидигер. Койлонду өзүнчө кылып, кайра Жидигерди өзүнчө уруу кылып жазып атат. Койлондон Кооз, Жидигер деп, же болбосо Койлон деп атасын, же болбосо Жидигер деп атасын. Болдубу мына туура, Анан ошонун эме балдары дейт, бакма балдары дейт. Асык бул байыркы уруу. Черик дагы эски уруу. Саяк бегил эски уруу.
Мына биз палеогенетика боюнча биз ДНК анализди берсек 4700 жылдан бери келип чыгып келди. Эледин айдын болупчу. Анан муну дагы баягы битигирик тест деп коет, глубокий тест депчи. Аны менен да кара тасташ керек. Америкада биздин бир тууганыбыз бар, Мемнунбек деген агабыз. Ошонун сертификаты бар. 5 киши, 6 киши ДНК анализ бердик, баардыгы окшош чыкты. Бул дагы неме да, анан эме богоштон койлон, анан сарбагачтын жанагы мойну кыйшык болгон үчүн кылжыр деп, андан дөөлөс бакты, ороз бакты, дөөлөс бактысы сарбагач атын алып жүрүшөт, ороз бакты мүйүздененин атын алып жүрөт да. Мүйүздене деп айтылат. Анан бирок ал бугу атын алып калган да, себептен бугунун кызы мүйүздене деп айтылган да жанагы. Алсейиттин экинчи бугунун ичинен уруу болуп өзүнчө чыгабыз деген талапкерлер жокпу? Бул да болгон. Тынымсейит өзүнчө уруу болобуз деп сизге келгендиги бар, Анда Тынымсейит өзүнчө уруу болсо, Алсейит өзүнчө уруу болуп, анан ар бир анда тиги бугудан дөөлөс бактыдан тараган анда тиги Арык мырза өзүнчө уруу тараган эмес. Эме, ороз бактыдан тараган. Арык мырза өзүнчө уруу болуш керек. Анда Асан мырза, Мырзакул мырза, Кара мырза, Токош мырза анда өзүнчө эле баары өзүнчө уруу болуп кетпейби? Болбойт да. Анан бир дагы бир эмелер да бар. Ошо 32-33 уруу жүрөт. Анын арасында жетигенди да кошушкан да. Эми жетиген туугандар, урматтуу жетиген туугандар. Мына тиги Куул деп атпайбы? Куулдан жайыл багыш. Жайылдан Каратал кагаз деп айтылат. Байыркы кагаз, кийин Каранай болуп кеткен. Караталдан Кушчу, Каранайдан калыс болуңуз эмес, чоң сананчы чыгат. Саруу менен Кытай туурабы? Анан жетигендерибиз, жетиген туугандарыбыз Караталдан Эшенгарек, анан Эшенгаректен тиги Дайырбек деп турганан бизди дагычы жетигенден чыгарып жатыр. Жетиген туугандар силер Молдо Ыбрайым менен Молдо Нусуптан тараган биздин да тууган саяк эле болосуңар. Ушул эми баягы өзү саяк санжырасын жетектеп жүрөт, анан өзүнө тартып атат деп да ойлойт да. Мисалычы эми ойлосо ойлой берсин. Бирок ошо калыс катары мына мен ушул нерсени Тынчтык байкеден сурайчы. Мындайда, бул жерде отуруп алып өтөбүз. Чече берген болбойт. Биз оюбузду айтып атабыз. Тиги туура, бул туура деп айтпай, ар кимдин ой пикирин угуш керек да. Бирок мында менде ой бар да, мына катаган саяк деп атпайбы, жана аягына чейин чыкпай калат. Чындык эле саяктар. Бул баягы эрешим элин катаган Кантурсунга берип, атамдын өчүн алам деп кетпеди беле. Ошондо катагандын Кантурсуну Саруу элин кул кылып өзүнө айдап кирип кеткен да, элинечи кул кылдырып. Ошон үчүн кыргызда сөз калган, катагандын Кантурсун, Кантурсунду Антурсун дегенчи. Эми бул жерде баягы түгөлдөн ат сурап келет эрешимчи. Шарпылан алам деп келгенде баш байге менде болсун дейт да. Түгөлчү, баш байге сиздики дейт. Эрешимчи. Анан барып катаганды Кантурсун талкалап өлтүрүп келет да. Кырып келгенде ошондо бир кыз дейт, бирде келин дейт. Айтылбайт, кыз деп да айтылат да. Жездеме деп айтат түгөлдө. Эрешимчи. Ол кызды жездеме берем деп баягы баалуу буюмдар менен даярдап коюп, балаңыз келсин дейт. Анан түгөл маңгытты жиберет, алып кел. Бас соогаты деп. Анан баягы кызды алтын, баягы кездемелер менен жөө келет бая. Анан баягы эрешим айтты эле, атама баш кошот деп айтты эле деп кабар бияка жеткенде түгөл каргаңчы да. Ушу даярдангыла. Тиги тамак ашыңарды кесип баягы жаңы өргө көтөрүлүп, жаңы көтөрүп, мал союлуп даярдап атышат да. Анан баягы кыз келип маңгытөккө келишпедиби? Түгөлдүн баласы маңгыт алып келбедиби эрешимди? Мойту эле шашып той кылабыз деп даярданса кыз айтып атпайбы? Булар эмнеге даярданып атат деп. Келиндер дейт, уккан жок беле. Сени биз түгөлгө алып беребиз дейт. Анан кыз кат айткан да. Эме силер акылыңар жок демекен ай. Ээн талаада, эрме чөлдө кыз менен бала келсе бой кошпоптурбу? Ушуну ойлогон жоксуңарбы дейт. Анан муну укканда келиндер кокуй, маңгыт бой кошкон экен. Ят болдук деп анан барып энесине айтышат. Түгөлдүн аягы. Түгөлдүн аягы бар күйөөсүн дейт, бул ят болуп калды. Мындай болсо түгөл айтат, болбой калат.
маңгытка баш кошкула деп айтат да. Ошентип баш байлагандан кийин кызды баягы жоолук салып мынтип атканда кыздын айтканы бар. Эрешим болсо катагандарды кырып салды. Эми менден төрөлгөн балдарды катаганды эле кошуп койгулачы, саяк эле да. Катаган саяк деп жүргүлөчү деген. Уран чакырып жүрөт. Уруксат сураган. Катаган деп уран чакырып жүрсүн дейт. Түгөлдөн уруксат сураган. Түгөлдөн уруксат сураган. Ошондон эле катаган деген ат кошуп, чындыгында бул саяктын балдары, маңгыттын балдары. Ушул жерден жанагы сизге кошумча да тапты. Эми бул жанагы катагандын кызы деп атпайсызбы? Карындаш деп атпайсызбы? Ал амалкөйлүк кылып эле айтып койгон да. Эми баягы жаштар келатса баягы бой кошуп койду деген ойбой келбейби депчи. Туура. Эми ал кездеги салт боюнча алганда эми никесиз бой бош болгон эмес да. Болгон эмес. Просто баягы амалкөйлүк кылып эле. Жок, ала Кыз атабыз алтымыштан ашып кетти деген бар да. Ал деген кыз турмушка чыккысы келген жок да. Ооба. Лучше ачык айтып, бул жашка чыга алайын деген ойда, теңиме чыгайын дегендей болуп атат. Бул чындык. Туура айтасыңар. Бул дагы бир баягы логика болуп атпайбы? Чындыгында эле бул айтканы чындык. Баягы көздү жумуртуп эле айтты да. Качты да мында. Бул чалга чыганбы депчи. Бул чын. Ошон үчүн катаган саяк дейт. Чындыгында булар бар саяксыңар. Анан бөлгөн болбойт. Чындыгы катаган эмес булар. Ошол мен да улап коеюн ушул жерден. Ошол тиги маңгыттан ошол жана катагандын аялдан ошо Казыгул Эсиркемиш, Сүйөркул, Казыгул Эсиркемиш 3 бала туулуп атпайбы? Мына 3 баладан тарагандар ошо катаган саяк болуп эне намы менен, тай намы менен катаган саяк болуп калды да. Бирок буга чейин дагы булар адашып жүргөн да, угуп жүргөн. Биз деген байыркы катаганга кошулабыз. Жок, негизи ушинтип өздөрү ушинтип жүрдү да. Билбей жүрдү да. Ушинтип жүрүштү. Көп жыл ушинтип айтып жүрүштү. Анан ушул Санжира жөнүндө, алардын урпактары жөнүндө көп айтылып атып, бул нерсе түздөлүп калды азыр. Ооба, түздөлдү. Түздөлдү. Азыр билишет. Анча экспедициянын негизинде түздөлдү бул. Барып көп нерседен мында бул жерден түздөлдү да. Эми биз жана талаш тартышты ушинтип айтып эле жеткирсек эле түздөлөт да. Эми бул катаган жөнүндө түшүнүктүү эле болду. Анан мен сизден жана калыс катары жетигенди сурагам да, ошону жеткире айтып коюңузчу. Мындай айтайынчы. Катаган деп атпайбызбы? Катагандын Сүйөркулдан кетет го дейм, Ормотой кимдерчи? Сүйөркулдан Бокой, Мундугул, Ормотой, Токтомуш. Анан Ормотойдон келип, анан келип анан эле биздин көлдөгү алар эмеден тайт. Бокойдон Олжоолоттон тиги келип анан сатып алды, анан келип эки бөлмөт акбулак. Турмушу, Шүкүр, Сыдык. Ушундай болуп кетет. Акбулак белет. Олжоолоттон Бокойдон анан жана Турмушу тештиргенде булар. Тештирип келгенде эле мен ачык эле айтып берем. Ол эки тең эле белгилүү авторитеттин бар эле, жана камчылык респекттер ушундан турат. Көлгө түшкөн да. Алар ошол Бокой, Олжоолот сатылган же сатып алды. Сатылган. Ташкелик анан Агулактан анан булардын бир 5-чи атасы болот. Агулактан кетип атпайбы? Эки жактан кетип атты. Булар дагы саяктар. Бирок баягы энесин өзү катаган саяк болуп түшүптү. Негизичи мына ушундай айтсак болот. Эми каймалатын катаган. Эми жетиген жөнүндө мен ачык айтайын. Жетигенде 1990-жылдары бир эле киши көтөрүп койду. Жетиген Нуру депчи. Чындыгында эми 1990-жылдары 80-жылдары көтөрүп койду. Сайыс тараган убакта. Жетиген деп көтөрүп коюшту да. Чын айтканда. Булар жетиген ратташ королош болуп жүрчү. Жетигенди жана жоош кушчуда кушчуга кирип коюп жетигендичи. Баягы Ыбрайым барып баягы түштүктө бир жерде тамак ичип отурса, өзүнчө бир молдолор отурган тамак ичип. Булар ким десе, булар жана дават айтып жүргөндөр, мусулманчылыкка чакырат. Ким керек болсо алгыла десе, анан Ыбрайым айтып атпайбы? Ким Ыбрайым кушчу Саватар. Ал өзү аты Саватар эмес. Башка Ыбрайым окшош. Ана Саватар ошондо отурган экен дейт. Мен бир молдо алайын, бизге деле керек деп анан жана кимди алып кеткен. Ыбрайымды алып кеткен да. Анан ириси кошо келип Нусуп. Нусуп алгын тааныш болгон кетип калган. Анан Ыбрайымдан кыргый кылал, Нусуптан Дербиш болуп кетет. Алардын санжырасын бар, бизде бар. Эми мындай да. Негизи силер бир жерге чогултушуңар керек да. Молдо Шакир, Молдо Нусуп, Молдо Ыбрайым,
Молдо Сыдык, Молдо Сыдык 4 баланы санжырасын үрөтүүчүсүн көр. Ошо Молдо Ибраимден кетип атпайбы? Ошону келтирди аталыктар. Ошондой саяк болот. Сыдык, Жусуп, Шакир, Ибраим, Нусуп. Сыдык менен Жусуптун тукумдары биз Казакстанда дейт. Казакстанда, мына Чимкентте, Ташкентте, жанагы Түлкүбашы, Королош, дагы Кармыша кеткен да ушундай жерлерде бар да. Анан бул Тоолук Молдонун жазмаларынан да окудум мен. Кашкарда канча киши экенин билбейм. Булар уйгурга аралашып кетти, Молдо Жусуптун тукумдары бар деп. Туура. Анан жанагы Санжар боюнча айтылып атпайбы? Байболот биздин Манис энебиз, Байызбектин энеси, Абдырайымдын аялы. Байызбек туулган жылы болду 1475-85. Ошол Манис айым айтып атпайбы? Өзүнүн тынчыкма небереси Байболотту жиберди. Беркил Дайырбектен Ишенгаректен тараган ошо Дайырбектин балдары неберелерин таап келди. Анан Байболот Баатыр жана Бештерек деген жерге барганда ошо 5 бала Дайырбектин 5 баласы терек сайып ушул жерден жашайлык мусту боротарлык деп. Ал жерде дагы чоң санжыра жана ордодо чырчыгып качып келишпедиби? Ошондо Байболот барса Сыдык менен Жусуп болбогойду дейт. Биз бул жерге отук ташып калдык, бала чакалуу, чарбалуу болуп калдык. Туура. Ибраим менен Нусуп койго кетип алып келбей калып, анан Молдо Шакирди Байболот алып келе берди дейт. Анан Ибраим менен Нусуп ушакта калып калган кийин жанагынтан келе ашпайбы. Бул жерден варианттар көп. Анан Ошону айтпайм, сактагыла. Бейкерем болот, жетигенди ят кылбайлы. Силер жанагы Ибраимге таап атпайсыңарбы? Ошо Ибраим менен Нусуп, Сыдык, жетиген туугандарга мен жолуккан сайын жетиген саяксаңар деп айтсам, мен баарыбыз бир тууганбыз деп айтышат. Бир тууганбыз, бир атадан кеткенбиз. Бөлбөй. Биринен кеткенбиз деп мынтет аларчы. Жойманы Силер тиги андан ора саяк болуп эле жетиген боло албайсыңар. Саяктын ураны да кылымдардан бери чыгып келсе жетиген болобуз. асманда жетигенге да такап атышпайбы анан? Эми баба Мифология кылып. тигиндей мындай дегендердин баарында багы ойдон чыгарылган нерселердин баардыгы болбойт. Биз эми жанагы ушу баштаган темабызды жыйынтыктайлы. Азыр жанагы айтып атпайсызбы, уруудан уруу чыгаруу дегенди. Эми муну баягы санжырага кызыкканда, санжыраны иликтеп жүргөндөр, кичине окуп жүргөндөр аралашып жүрөт. Анын арасында билбегендер эле жанагы талашып аткандар бар да. Бирок баягы илимий жак менен билим алгандарчы, тарыхчылар, академиктер негеде үн кошпой атат да. Эми алар дагы аралаштыруу керек да. Айбекбай мындай дейм, биз өлүк өсүп атпайбызбы, көп өлү болуп атпайбызбы анан. Мында чыгаруу менен өлүк дейт анан сөттөгөндө өлүк эле уруудан уруу чыгара берсе калып болбой калат да негизи. Токтоп кой, жана өзүң айтпадыңбы? Ар ким эле өзү баягы 40 рубль чыгарып атат да. Азыр тезикке салып атышпайбы? Сиз айткан акчасы барлар чыгара берсе анан санжыра бузулат да. Мындай да. Буга биз тоскоолдук эч кыла албайбыз. Анткени баягы мындай болуп атат да. Ар ким билгенин салып атат баягы. Эмне болот экен? Мен укканды айтып атам деп жана айтып атпайм. Эмне болот экен деген сөз чыгып калды. Ушул кезден пайдаланып калат. Пайдаланып атат да. Мен айттым го, атам айткан депчи. Мисалы үчүн калмак деген уруу жок да. Чала казак деген уруун чыгара. Чала казак деген уруу жок. Жок алар. Анан деген дөөлөт деген уруу жок да. Дөөлөс деген бар. Дөөлөт деп да жүрүшпөйт. Ошол дөөлөс менен Шертике деген сөздү таарынбасын. Шертике сарбагычтын ичинде. Шертике жаса чертикеде экөө бөлүнөт. Бирок кайсысы туура? Экөө бирдей киши. Мунун эки варианты бар. Мен бир эле вариантын айтайын.